Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Summa ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı musulmandar, hurmatlı telegörücüler. Barыңыздарды ıyık, berekeli oroz ayı менен куттуктайм. Құдай Таала бұл айда жасаған, қармаған орозуларыбызды, оқыған намаздарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылган болсын. Біз бүгін Құдай бұйырса орозо бойынша кеп кылабыз. Орозоны кимдер кармоосу керек болот, кантип кармоо керек болот, эмнелер шарт кылынат, орозо кармаган адамдын орозосун эмнелер бузуп коет, ушулар боюнча айтып бергенге аракет кылабыз. Орозо деген бул араб тилинде саум деп айтылат. Кыргызчага түз которгондо буну ал-имсак, өзүн тыюу деген маанини билдирип калат. Түз которгондо, бирок орозо дегенде шариаттагы мааниси Құдай Тааланын ыраазычылыгы үчүн Рамазан айы келген учурда таң аткандан баштап күн батканга чейин жеп ичүүдөн, үй бүлөлүү кишилер болгон болсо үй бүлөсүнө жакындык кылуудан сактанып жасала турган ибадатты биз орозо деп айтып коебуз. Орозодо бир канча шарттар бар. Шариатка ылайыктуу орозо болуу үчүн ал шарттар табылган болуу керек. Ошондо гана орозо болот. Эгерде ал шарттар табылбай калса, анда шариатка ылайыктуу орозо болбой калат. Дегенде биринчи орозо кимдерге парыз болот, аны кыскача айтып алалык. Орозо деген бул мусулман адамга, бойго жеткен адамга, акыл эси жайында адамдарга милдеттүү болот. Мындан келип чыкты, эгерде кимде ким мусулман эмес боло турган болсо, анда аларга орозо парыз болбойт. Анткени орозо деген бул ибадат. Ибадатты аткаруу үчүн адам мусулман болуу керек. Эгерде динде болбосо, мусулман болбой турган болсо, анда ал адамга милдеттүү эмес. Орозо парыз болуу үчүн биринчи шарты бул мусулман болуу. Экинчи шарты бойго жеткен болуу. Эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Орозо кармай турган адам, орозо милдет болуу үчүн ал адам бойго жеткен болуу керек. Мындан келип чыкты, эгерде кайсыл бир эркек, кайсыл бир аял, кыз бойго жете элек болгон болсо, анда аларга милдеттүү эмес. Анан кийинки шарты бул ошол мусулман бойго жеткен адам ага кошумча акыл эси жайында болгон болуу керек. Мындан келип чыкты, эгерде кайсыл бир адам акыл эси жайында болбосо, же болбосо башкачараак тил менен айтканда жинди адам боло турган болсо, анда ал адамга орозо милдеттүү болбойт. Мейли ал бойго жеткендигине карабастан. Анткени Кудай Таала адам баласынын колунан келген гана иштерге пенделерин буйруйт. Эгерде адам баласы акылы жайында болбосо, анда алардан Кудай Таала ибадатымды эмне талап кылбаймын деп айткан. Демек, орозо парыз болуу үчүн кыскача артка кайталап кое турган болсок, мусулман болуу керек экен, бойго жеткен болуу керек, анан акыл эси жайында болгон болуу керек. Анан бизде баягы ошол учурда бир аткарып бере турган, же болбосо кийинкиге жылдырып кое тургандай дагы кээ бир өзүрлөр болуп калат. Кимдерге ошол учурда Рамазан айына ким туш болгон болсо, кечиктирбестен кармап берүү милдеттүү болот дегенде, ал адам жергиликтүү болгон болуу керек деп дагы айтышат. Мындан келип чыкты, эгерде кайсыл бир адам Рамазан айы келген учурда жергиликтүү болбосо, сапарда жүргөн болсо, ал учурда ал адамга милдеттүү болбойт. Кийин сапардан кайтып келгенден кийин, жергиликтүү болгондон кийин орозосун кармап бергенге боло берет, ал адамга кийинкиге жылдырып турганга уруксат. Кимдерге парыз болот дегенде кыскача ушундай. Кийинки токтоло турган маселе, орозодо ниет керек болуп калат. Көпчүлүк адамдар буга анча деле көңүл бура бербейт. Эмне үчүн ниет керек? Анткени орозо деген бул ибадат.
ибадаттарда ниет керек болуп калат. Ниет деген эмне десе, ал дегени адам баласы бир ишти жасоого жүрөгү менен чечим чыгаруусу бул ниет деп айтылат. Мисалы, намазды ала турган болсок, намазда ниет парыз. Кандай ниет керек болуу, кандай ниет табылуусу керек дегенде, жүрөктөн ушундай чечим чыгаруу керек. Мен азыр намаз окуймун деп. Ошол сыяктуу орозодо дагы ниет керек болуп калат. Ниет болбосо, демек орозо болбой калат. Ниет бул орозонун шарттарынан. Эмне үчүн биз ниетти парыз деп айттык? Анткени ниет адамдын адаттагы жасап жүргөн амалдарыны ибадатка айландыруу үчүн керек болуп калат. Анткени адам жөн жүргөн учурда дагы ачка жүрүп калат. Ибадатта дагы ачка жүрүү бар. Жеп ичүүдөн тыйылуу деген бар. Жөн жүргөн жанагы адаттагы ачка жүрүүдөн, демек ниет ибадатка айландырып берет. Ажыратуу үчүн бул учурда ниет керек болуп калат. Ошон үчүн аалымдар орозодо ниет парыз дейт. Анан ниет деген дагы буга токтоло турган болсок, аны тил менен айтуу шарт эмес. Бизде кыргыз элинде баягы ниет дегенде эртең мененки саарлыкты ичип, анан ошол учурдагы саарлыкты ичип бүткөндөн кийин анан оомин деп дуа кылып, ошол жерде бир арабча жазууларды окуп калат кыргыз тамгалары менен. Ошону ниет деп түшүнүп калышкан. Мейли ошол дуаны окуганда эгерде ошол күнкүгө бир орозого ниет кылган болсо, ошол өтөт эле ниет. Бирок эң негизги ниет дегенде адамдын жүрөгүндө табылуу керек. Тил менен айтуу мындайча айтканда шарт эмес. Жүрөктө табылган болуу керек. Бир адам мисалы тилинде жанагы дуаны окуп койгону менен, тилинде бир ниет кылдым деп айтып койгону менен, бирок жүрөгүндө ошол күнгө болгон орозого ниет болбогон болсо, ал учурда орозосу жарабай калат. Демек ниеттин шарты жүрөктө. Жүрөк менен эмне чечим чыгарган болуу керек. Анан ниет дегенде анын убактысы бар. Эртең менен баягы саарлыктан кийинкиге эле байланып калбаган, балким анын башталган убактысы, анан бүткөн убактысы бар. Буга жакшы көңүл буруу керек. Башталган убактысы качан дегенде, бардык орозолор үчүн башталган убактысы ниеттен күн баткандан кийин башталат. Күн батары менен эртеңки күнкүгө ниет кылып кое турган болсо, орозого кандай гана орозо болбосун, ошол ниет менен эртеси күнү орозо кармаган болсо боло берет. Бардык орозолор үчүн күн баткандан кийин ниет кылып убактысы башталат. Анан бүткөн убактысы качан? Башталган убактысы белгилүү болду. Күн баткандан кийин башталат экен. Эми ошол ниет кылуу убактысы узарабы, качанга чейин ниет кылып койсо өтөт. Качанга чейин ниет кылып койгон болсо орозого жарай берет дегенде, орозолор каралат деп айтылат. Эгерде парыз орозо боло турган болсо, мисалы биз азыр Рамазан айындагы орозону кармап атабыз, бул парыз орозо. Рамазан айындагы орозо болгон болсо, анан нафил орозо боло турган болсо, нафил дегени Кудай Таала ал пендесине орозо кармагын деп милдеттөө кылып жүктөбөгөн, бирок Кудай Таалага жакын болуу үчүн, сооп табуу үчүн, кыяматта даражасы жогору болуу үчүн Рамазан айынан сырткары дагы орозо кармообуз мүмкүн. Кудай Таала аны бизге милдеттөө кылып жүктөбөгөн, бирок таквачылык кылуу үчүн, Кудайга жакын болуу үчүн Рамазан айынан башка күндөрдө дагы орозо кармообуз мүмкүн. Ошол орозолорду биз нафил орозо деп айтып коебуз. Эми эгерде бир адам парыз орозону кармайм деген болсо, же нафил орозону кармайм деген болсо, башталган убактысы күн баткандан кийин башталат экен дагы, бүткөн убактысы бул орозолор үчүн дахватул кубра деп айтып коет. Ал дегени арабча мисалы нисфу нахар деп дагы айтышат. Ал деген эмне? Таң аткандан баштап күн батканга чейинки убакыт канча? Ошол убакыттын так ортосу нисфу нахар деп айтылат. Күндүзгү бөлүктүн жарымы деп айтылат. Шариаттын тили боюнча нисфу нахар деген ошо. Бүткөн убактысы качанга чейин десе, таң аткандан баштап күн батканга чейин канча убакыт бар эле. Ошонун жарым бөлүгүнө чейин ниет кылып койсо жарай берет дейт.
Мисалы бир адам күн баткандан кийин Рамазан айы мисалы. Биз азыр Рамазан айында жүрөбүз. Күн баткандан кийин эртеңки күнкүгө ниет кылбады орозого. Ниет кылуу убактысы күн баткандан кийин башталат эле. Анан түндө дагы ниет кылган жок, багымдатка чейин дагы ниет кылган жок, багымдаттан кийин дагы ниет кылган жок. Ошентип эмне убакыт кетип атат. Эртең менен саат 7 болду, 8 болду, 9 болду, 10 болду мисалы. Качанга чейин узарат десе, таң аткандан баштап күн батканга чейин канча убакыт бар эле. Ошонун так ортосу кайсыл убакыт? Ошого чейин ниет кылып койсо жарай берет. Бул парыз орозолор үчүн, анан нафил орозолор үчүн, анан ага кошумча назр ал-муайян деп коет. Ал дегени Кудай Таалага убада берет кээ бир адамдар. Эгерде мен могул экзаменден ийгиликтүү өтүп кеткен болсом, же болбосо могул ишим баштаган ишим жүрүшүп кеткен болсо, же мен ошол ишимден пайда көргөн болсом, анда мен Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн 2 күн же 3 күн же 1 күн орозо кармап берем деп ниет кылат, Кудай Таалага убада берет. Аны биз назр деп айтабыз. А эгерде ошол убаданы белгилүү бир убакытка байлап айта турган болсо, мисалы 5-чү күн орозо кармап берем десе, 6-чы күн орозо кармап берем десе, же болбосо ошоларды катарынан кармап берем деген болсо, буларды назр ал-муайян деп айтабыз. Ушул 3 орозо үчүн башынан Рамазан айындагы орозо үчүн, нафил орозо үчүн аларды түшүндүрүп кеттик. Анан азыркы айтып кеткен назр ал-муайян. Ушул 3 орозо үчүн ниет кылуу убактысы качанга чейин узарат десе, нисфу нахарга чейин. Таң аткандан баштап күн батканга чейин. Мисалы, саат 5-те таң атат деп айтып коелу мисалы. Анан 7-де күн батып атат. Таң аткандан баштап, саат 5-тен баштап, кечки 7-ге чейин канча убакыт бар? Ошол убакыттын так ортосу нисфу нахар деп айтылат. 5-тен мисалы кечки 7-ге чейин 14 саат убакыт бар. Ошол 14 сааттын так ортосу 12 болуп атат. Ошол 12-ге чейин ниет кылып койсо жарай берет дегени. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, анткени көпчүлүк адамдар мындан кайдыгер ниет кылуу убактысы күн баткандан кийин башталат экен. Эгерде күн баткандан кийин эртеңки күнкү орозого ниет кылбаса, түндө ниет кылбады, таң атып кетти, таң аткандан кийин дагы ниет кылбады, нисфу нахарга чейин азыр айтып кеткендей 11-11:30га чейин ниет кылып койсо боло берет. 3 орозо үчүн бирок. Рамазан айындагы орозо үчүн, нафил орозолор үчүн, анан назр ал-муайян орозолор үчүн 11-11:30га чейин ниет кылып койсо жарай берет деп айтабыз. Бирок шарты таң аткандан баштап азыркы убакытка чейин эчтемке жебесе. Бир адам мисалы кечинде ниет кылбады, түндө ниет кылбады, таң атканда ниет кылбады, таң аткандан кийин бирдемке жеп койду, орозону буза турган иштерди жасап койду. Анан бул адам ниет кылам десе жарабайт. Шарты таң аткандан баштап эчтемке жебесе, таң атканга чейин ниет кылбаса, таң аткандан кийин дагы ниет кылбаса, 11-11:30га чейин ниет кылып койсо жарай берет деп айтабыз. Бул 3 орозо үчүн. Андан башка орозолор үчүн, мисалы каза орозолор бар. Бир адам былтыркы орозодон карызы бар. Былтыркы Рамазан айы келген учурда орозолорун кармабай калган. Суроо бар экен, ошого жооп берип туруп анан уланталык. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бизге тиешчи суроо экен. Каза орозолор үчүн түндө ниет кылуу керек болуп калат. Мисалы бир адам былтыркы Рамазан айында орозо кармабай калды. Бардыгын кармабай калды, же кээ бир бөлүгүн кармабай калды. Эми ошол карыз болгон орозону кармап берем деген болсо, мойнуна жүктөлүп калган эле, милдеттүү болуп калган эле, аны кармамайынча мойнунда жүктөлүп тура берет. Эгерде өмүр бою кармабай өтүп кете турган болсо, кыяматта ал үчүн жооп берет, катуу суракка алынат. Анткени парыз болгон амалды ал адам аткарган жок. Эгерде ошол каза орозону кармайм деп калса, ал адам түндө ниет кылуу керек болот, таң атканга чейин ниет табылып калган болуу керек. Таң аткандан кийин жанагы биз айткан күндүзгү бөлүктүн жарым бөлүгүнө чейин ниет кылып коем десе өтпөйт ал орозого. Анткени ал каза орозо, каза орозолор үчүн түндө ниет кылуу керек. Алымдардын айтуусу боюнча ал орозолор үчүн ат-табиит,
түндө ниет кылуу парыз болуп калат. Анан биздин Ханафи мазхабта ар бир күн орозо парыз болуу үчүн себеп болот деп айтылынат. Ошон үчүн күн сайын ниет кылуу керек болот. Эртеңки күнкүгө бүгүн ниет кылуу керек. Күн сайын ниет кылуу керек. Жана айткандай, ниет кылуу актасы күн баткандан кийин башталат болчу. Ар бир күнгө ниет керек болуп калат. Ниет жок болсо, анда орозо болбойт. Бир адам мисалы таң аткандан баштап күн батканга чейин ачка жүрдү. Жеп ичкен жок, үй бүлөлүү болгон болсо, үй бүлөсү менен жакындык кылган жок. Ал адам эгерде ниет табылбаган болсо, орозо болбой калды ал адамдыкы. Анткени ниет бул парыз болчу. Ал ниетти күн сайын аткаруу керек, күн сайын ниет кылуу керек. Ниет табылып туруу керек болот. Тил менен айтуу шарт эмес. Жүрөктө табылган болсо жетиштүү. Кечинде эртеңки күнкү орозого даярдануу, тамак ашты бышыруу, башкаларды тамак ашка чакыруу, кыскасы даярдыктардын бардыгы ниеттин ордун басат. Ал тил менен айтпаса дагы, жанагы дуаны окубаса дагы, албетте ал дуаны окуганга каршылык жок, ал дуаны окуган жакшы. Бирок ошону менен алек болуп олтуруп, жүрөктүн ниетин таштап койбоо керек болуп калат. Бирок бизде көп эле учурда жүрөктө ниет табылат. Эртеңки күнкү орозо үчүн тамак бышыруу бул ниет кылганга өтөт деп айтабыз. Демек биздин мазхабта күн сайын ниет кылуу керек болуп калат экен. Бирок кээ бир мазхабтарда, мисалы Имам Маликтин мазхабы боюнча, куллу шахр сабабун ли вужубихи деп айтышат аалымдар. Айдын башында Рамазан айы келген учурда бир жолу ниет кылып койсо орозого, ошол ниет менен баардык күндөрдөгү орозону кармай бергенге болот деп айтышат аалымдар. Бул алардын мазхабы боюнча, бирок биздин Ханафи мазхаб боюнча ар бир күнгө өзүнчө ниет кылуу керек болуп калат. Орозонун убактысы кайсыл убакыттан кайсыл убакытка чейин кармалат дегенде, таң аткан учурдан баштап күн батканга чейин кармалат. Таң аткандан баштап күн батканга чейин жеп ичүүдөн үй бүлөлүү адамдар үй бүлөсүнө жакындык кылуудан сактануусу керек болуп калат. Убактысы ошондой. Таң экиге бөлүнөт өзү. Жалган таң, анан чын таң деп айтып коет. Жалган таң дегени бул таң атканга чейин жер бир аз жарып кеткендей болот. Анан бир азыраак убакыт өткөндөн кийин жанагы жарыктык кетип, кайрадан караңгылык каптап калат. Ал таңды биз жалган таң деп айтабыз. Андан кийин кайрадан дагы бир жер жарый түшүп, анан ошону менен жер жарып кете берет. Жердин бетиндеги караңгылык өйдө көтөрүлө берет. Анан жарыктык жердин бетин каптап олтуруп, ошол жарыктык эч качан жоголбойт. Ошентип анан күн чыгат акыры. Ошол таңды биз чын таң деп айтабыз. Ошол таңдан баштап күн батканга чейин кармалуусу керек болот орозо. Ошол убакыттарда жана айткандай жеп ичүүдөн үй бүлөлүү кишилер үй бүлөсү менен жакындык кылуудан сактануу керек болуп калат. Бүгүнкү күндө календар деген чыгып калды. Ошого караганыбыз аябай эле макул, аябай эле ылайыктуу биз үчүн. Анткени бардык адам таң атканын же күн батканын биле бербейт. Өзгөчө шаардын эли биз көбүнчө күндүн качан чыкканын, анан качан батканын байкабай калабыз. Кээде бийик үйлөр тосуп калат. Эгерде тоого жакын жерде жашай турган болсок, тоолор тосуп калат күндүн таңдын атканын. Кээде ошолор билдирбей коет. Мисалы же болбосо күндүн батканын дагы алар тосуп калгандан кийин байкабай билбей калган болуубуз мүмкүн. Ошон үчүн ким кайсыл жерде жашаган болсо, ошол жердин календарына, ошол жердин убактысына караганы аябай эле шариятка ылайыктуу болот. Бир суроо бар экен, ошого жооп берип коелук. Ассаламу алейкум. Менин суроом дейт, каза намазды жарыя окуйбузбу же купуябы? Каза намаздарды окууда ал биринчи каралат. Эгерде ал намаздар жарыя окулчу намаздар болгон болсо, мисалы багымдаты каза болуп калды, же шам намазы, же куптан намазы. Буларды негизи жарыя окуганга буйрулганбыз, эгерде жамаат менен окуган болсок. Эгерде жеке окуй турган болсок, тандоо ыктыяры берилет. Кааласак жарыя, кааласак купуя окуп кое берет элек. Эгерде ушул намаздар каза болуп кала турган болсо, анда кайрадан эле тандоо ыктыяры берилет. Кааласа купуя, кааласа жарыя окуп коет.
Эгерде башынан эле купуя окула турган намаз боло турган болсо, мисалы пешим намазы же асыр намазы, аларды сөзсүз купуя окуу керек болуп калат. Кийинки суроо: менин күйөөм арак ичет, ага көргөзбөй арак койдуруучу дары берсе күнөө болбойбу? Эгерде ошол дары аны ичкенден кийин арактан тосулуп кала турган болсо, анан ал ден соолугуна зыян болбой тургандай бир дары болгон болсо, аны менен күнөөкөр болбойт дарыны берген адам. Туура максатта берилгендиги үчүн. А бирок ал дарыны бергенде ден соолугуна дагы бир зыян болуп кала тургандай дары кошулуп калган болсо, же болбосо дагы бир мындай бир аны уктатып кое тургандай дарылар боло турган болсо, кыскасы ага зыян эле болгон болсо, ал учурда дары берген кишини күнөөкөр болуп калат деп айтабыз. Демек, туура максатта берген болсо, туура эле шариатка дал келген болот. Кийинки суроо: намаз окубай тырмак чаптап, кирпик өстүрүп же кирпик өстүрүп эле жүргөндөр орозо кармаса болобу? Орозо кармай турган аял, биз жана сабактын башында муну дагы кошуп айтып кетибиз керек эле, бирок азыр ушул жерден кошумчалап айта турган болсок, орозо кармай турган аял ошол учурда этеккирден, анан төрөттөн кийинки келчү кандан таза болгон болуу керек. Эгерде кайсыл бир аял орозо айы, Рамазан айы келген учурда этеккир көрүп жаткан болсо, же ошол учурда төрөттөн кийинки келчү канды көрүп жаткан болсо, ал аялдарга орозо кармоо парыз болбойт. Эгерде алардан таза боло турган болсо, алардын мойнуна парыз болуп жүктөлөт. Анан орозо кармоодо жуунбай, гусул албай эле, кээде ушундай дагы суроолор келип калат да, гусул албай эле орозо кармаса болобу десе, болот деп айтабыз. Анткени орозо кармоодо гусул алуу шарт эмес. Бирок мусулман киши өзү көпкө чейин гусул албай жүрө албайт өзү. Анткени намаз үчүн бул гусул парыз, жуунуп коюу парыз, дененин таза болуусу парыз. Ошон үчүн биз жуунуу керек деп айтабыз, намаз үчүн, орозо үчүн эмес. Анткени орозо үчүн жуунуп коюу парыз эмес. Ошол сыяктуу орозодо мисалы тырмак чапталбаган болуу дагы шарт эмес. Тырмак чаптап алып туруп деле жанагындай жасалма, кирпик өстүрүп деле же кошумча кирпиктерди коюп туруп деле орозо кармаган болсо өтө берет. Анткени орозонун шарттарына кирбейт ал. Жасалма кирпиктердин же тырмактардын болбоосу бул эмне орозонун шарттарына кирбейт, орозого өтө берет. Бирок намазга келгенде тырмагын алып, анан даарат алган болуу керек. Мисалы бетин жууганда жанагы жасалма кирпиктерин алып коюп туруп, анан даарат алган болуу керек. Аларды алмайынча даараты болбой калат, намазга жарабай калат, орозого бирок жарай берет деп айтабыз. Кийинки суроо: ассаламу алейкум, бала эмискен аял орозо кармаса болобу? Ооба, бала эмискен аял орозо кармаса болот. Бирок врачтар менен бир кеңешип койгону жакшы деп айтабыз. Анткени шариат аларга ушундай бир эскертүүлөрдү айтат. Эгерде ошол орозо кармаганда өзүнө, жанагы бала эмискен эненин өзүнө орозо кармагандыгы үчүн балким жакшы сүт болбой калып, балага зыян болуп калбоо шарты менен дейт. Эгерде ал аял орозо кармаганда өзү кыйналып калса, же орозо кармап ачка жүргөндүгү үчүн жакшы сүт болбой калып, балага зыян болуп калса, ал учурда орозону кечиктирип турганга шариат уруксат берет. Кийинки суроо: ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Менин суроом: дуаны кантип туура кылыш керек? Айтып бересизби? Намазды окуганды билбейм. Дуа дегенде биз аны экиге бөлүп карайбыз. Намаздын ичиндеги дуа, анан намаздын сыртындагы дуа деп. Эгерде намаздын ичиндеги дуаны айткыңыз келген болсо, айтып жаткан болсоңуз, ал дуаларды өзүндөй жаттоо керек болуп калат. Намаздын ичинде анткени Кур'ан-ы Каримди окуу деген бар, анан ал жерде салават айтуу деген бар, дуалар бар ичинде. Намаз Кур'ан окуудан, салават айтуудан, тасбихаттардан, анан дуалардан турат. Аларды өзүндөй жаттоо керек болуп калат. Тамгаларын өзгөртпөстөн, алмаштырбастан, харакат деп коет, аларды дагы алмаштырбастан өзүндөй жаттоо, өзүндөй айтуу керек болуп калат.
Намаздын сыртында дуа арабча болуу шарт эмес, же башка тилдерде жаттоо шарт эмес. Намаздын сыртында дуа кылганда өзүнүн тилинде дуа кылган кээде жакшы болот. Анткени кээде кээ бир адамдар арабча дуа жаттаганга шашылат дагы, ал дуаны жаттап алгандан кийин анын маанисин жакшы биле бербейт. Качан дуа кабыл болот дегенде, дуа кылып жаткан адам баягы ихлас деп коет, Кудай Таалага берилүү менен дуа кылуу керек эле. Бир адам арабча дуаны жаттап алган, анын маанисин билбейт, ал ошол дуаны бүтүргөнгө гана шашат, бирок анын маанисин билбегендиктен ал адамда анча деле ихлас, анча деле берилүү болбой калат. Жыйынтыгында дуа кабыл болбой калуу коркунучу бар. Ошон үчүн намаздын сыртында дуа кылган болсо, ар бир адам өзүнүн тилинде эле дуа кылган болсо жарай берет. Керек болсо ошол кээде жакшы. Анткени өзүнүн тилинде дуа кылганда адамда дайыма берилүү болот. Берилүү болгондон кийин дуанын кабыл болуусуна ошол өөлүк болгон болот. Кийинки суроо: фитр садака орто жашагандар кандай берет? Фитр садака деген бул Рамазан айында, Рамазан айын этегинде десек туура болот экен. Акыркы күнүндө, ороза айт күнүндө таң аткан учурда бай адамдарга милдеттүү болот деген ошол садака фитр ошол. Убактысы демек ороза айт күнү. Ороза айт күнү таң аткандан башталат экен. Ошол учурда ким бай болсо, ошол адамдын мойнуна жүктөлөт. Бай адам ким дегенде, ал адамдын үйү бар, минген улоосу бар, иштеген иши бар, үй буюмдары бар, карызы жок, негизги муктаждыктарынан артып турган байлыктары бар. Ошол адамды биз бай адам деп айтабыз. Мейли ал байлыгы зекет бере турганда бир өлчөмгө жетпесе деле кээде. Кээде кээ бир адамдардын байлыгы зекеттин өлчөмүнө жеткени менен, бирок ошол учурда ал адамга зекет чыгаруу милдеттүү болбойт. Мисалы бир адамдын үйү бар, улоосу бар, иштеген иши бар, карызы жок, негизги муктаждыктарынан артып турган байлыгы бар. Ал адам зекет чыгарганга ошол учурда милдеттүү эмес эле. Бирок ал адам садакатыл фитр садакасын чыгарганга милдеттүү болуп калат. Фитр садакасы демек бай адамдарга жүктөлөт экен, убактысы ороза айт күнү таң аткандан башталат экен. Эгер ошол учурдан бербесе, кийинкиге калтырып койсо, өмүр бою мойнунда тура берет. Эгерде кайсыл бир адам кедей болсо, карыздары бар болгон болсо, же болбосо карыздарын төлөгөндөн кийин эч кандай акча калбай кала тургандай карыз боло турган болсо, ал адамдар фитр садакасын чыгарганга милдеттүү болбойт. Фитр садакасы бай адамдарга гана милдеттүү болуп жүктөлөт. Карыз орозону кармабай калса эмне болот? Мойнунда тура берет, милдеттүү болуп, бул дүйнөдөн өткөнгө чейин кала берет. Өмүр бою мойнунда кала берет. Эгерде ошону тутпай, кармабай өтүп кете турган болсо, күнөөкөр болуп калат, кыяматта ал үчүн жооп берет. Анткени бизде намаз болсун, орозо болсун, же башка ибадаттар болсун, алар убагындагы учурда дагы, жанагы мисалы биз азыр Рамазан айында жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Бул айдагы орозону кармоо дагы парыз болот. Эгерде мурдакы орозолорду кармабай өткөрүйгөн болсок, ал орозолорду дагы кармоо милдеттүү болот. Намазда мисалы бүгүн бир намаздын убактысына туш болгон болсок, ошол намазды окуу дагы милдеттүү. Эгерде окубай кийинкиге жылдырып койгон болсок, кийин каза кылып окуп берүү дагы милдеттүү болот. Ошол сыяктуу каза орозолор дагы милдеттүү, аны кармоо керек болот. Өмүрдүн этегине чейин кармап койгон болсо кутулат. Эгерде кармабай өтүп кете турган болсо, ал үчүн чоң күнөөкөр болот, кыяматта жооп берет. Ассаламу алейкум. Ашказандын тыбыты түшүп калса, орозо тутуш керекпи? Бул үчүн врачтар менен бир кеңешип коюу керек болот. Анткени бул маселеде биз врачтарды угабыз, аларды тыңшайбыз. Эгерде тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү врач орозо кармагандыгыңыз үчүн ал зыян болот, ошону менен ооруп калуу же оору күчөйүп кетүү же оорунун айыгуусу кечигип калат деп айткан болсо, ал учурда орозону кечиктирип турганга уруксат. Бирок ашказанда жанагы оорулар болгону менен эртең менен жакшы тамак жеп, врачтар көргөзгөндөй мисалы, анан кечинде ооз ачканда анча деле кыйналбаган болсо, анда ал орозо кармай берет. Орозо кармаганы жакшы деп айтабыз ошол учурда. Ассаламу алейкум. Аял заты намазды ачык купуя окуса болобу? Алла разы болсун.
Аялдар намаздарыны купуя окуу керек дайыма. Бул жерде жарыя окуса болобу дегиси келген окшойт. Аялдар жарыя окуганы жакшы эмес. Анткени аялдардын үнү аурат деп айтылат. Ал дегени башкача үчүн эркектер уккан учурда бир күнөө башталып кетүү, күнөөгө түшүп калуу коркунучу болгондугу үчүн шариятыбыз аялдардын үнүн аурат деп айткан. Үнүн жашырганы жакшы деп айткан, жашыргын деп айткан. Керек болсо намазда дагы аялдар жарыя окуганы жакшы эмес, купуя ичинен окуусу керек болуп калат. Мен 15 жаштамын, хиджаб кийем, отурушка барсам акыретте кандай азап болот? Кээ бир адамдар күнөө эмес деген маселеге келгенде бир кийимдерге же адамдардын бир эгерде эркек киши боло турган болсо анын сакалына, топусуна, эгерде аял киши боло турган болсо анын жолугуна байлап койгон учурлар болот да. Башка адамдарда ошондой бир түшүнүк пайда болот. Демек ал иш жолук кийгендерге эле арам турбайбы, же болбосо сакал койгондорго гана арам турбайбы дей тургандай деңгээлде түшүнүк берип койгон адамдар бар. Туурасы, эгерде кайсыл бир жерде күнөө иш боло турган болсо, ал жерге баруу, ал жерде олтуруу жолук кийгендерге дагы, жолук салынбагандарга дагы арам болот ал жерге баруу. Ошон үчүн мен бул карындашыма айтат элем, ал жерге эгерде барган жериңизде күнөө иштер боло турган болсо, эркек аял аралашып кеткен болсо, ыр бийлер боло турган болсо, шариатка туура келбей турган иштер боло турган болсо, ал жерге барганыңыз эмне жакшы эмес, күнөө деп айтат элек. Биз суроолор келгенге чейин дагы ассаламу алейкум жолду кантип ачтырса болот, молдокелерге ачтырса болобу? Динибизде эгерде бул суроо берген киши жол ачуу дегенден максат ишим жүрүшпөй атат, ошол ишим жүрүшү үчүн кандай дуаларды окуу керек, эмнелерди жасоом керек дегендей бир максатты айткан болсо, адам иши жүрүшү үчүн адам ошол ишин эң биринчи туура баштаган болуу керек. Ошол ишти баштаарда адистер менен кеңешип, ошол иштер боюнча ким жакшы билет, кимдин тажрыйбасы бар, ким илимдүү, билимдүү ошол иштин үстүндө, алар менен кыскача кеңешип туруп, анан баштаган болсо, ошол ишинин алдыга жылуусуна дагы өбүлгө түрткү болот ошол. Андан кийин ошол ишин баштагандан кийин чыдамкайлык, туруктуулук, анан тактык, Кудайдан коркуу деген болуу керек. Ошондо гана ал адамдын иши жүрүшөт. Эгерде үй бүлөлүк маселени айткысы келген болсо, келишпестик, жанагы уруш талаш эмнеден болуп атат, алардын алдын алуу керек болуп калат. Албетте ал жерде адамдын баягы намаз окуусу, Кудай Тааланын буйругун аткаруусу таасири бар, таасири аябай чоң, бирок ага чейин дагы андан башка маселелерди дагы бир карап алуу керек болот. Эгерде суроону ушундай мааниде берген болсо, жок ушундай. Эгерде суроону шариятыбызда, динибизде жол аштыруу деген барбы дегендей максатты айткан болсо, жол аштыруу дегенде жанагы бакчылардын ишин назарга тутуп айткан болсо, бизде шариятыбызда ал күнөө, ал арам, ал жакшы эмес. Мисалы, кээ бир аялдар, кээ бир эркектер ушинтип ойлонот, үй бүлөдө мисалы келишпестик болуп аткан болсо, чыр-чатак болуп аткан болсо, бир молдого барыппы, же ошол учурда кээде адамдарды деле карабайт, дини жок болсо деле бир бакчыларга барып туруп деле бир дуаларды окутуп, анан кийин өзүнө каратып алууну туура деп билип калышат да, ал күнөө, ал туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир аял келип, мен күйөөм менен келишпей жатам, ошол күйөөмдү өзүмө каратып алуу үчүн бир дуалар барбы, ошол ишке барсам болобу дегенде пайгамбарыбыз ал аялды аябай катуу урушкан эле. Сен азыр ушинтип айткан учурда Аллах Тааланын ачуусу келди, Аллах Тааланын аршы титиреди, сага Кудай Тааланын лаанаты болуп калдык, бул оюңдан кайткының деп катуу урушкан эле. Эгерде ушундай мааниде айткан болсо, бул динибизде жок, бул арам, бул күнөө. Ушундай ишке барган молдобу, башкабы, бул ал күнөөкөр болот. Эгерде адал дей турган болсо, боло берет дей турган болсо, анда динден чыгып кетүү коркунучу бар. Орозоңуз кабыл болсун.
biraz тамғалары түшүп калыптыр. Жаңыдан намаз окуп баштадым. 2 маал окуп атам, туура ал окубай калсам күнөөкөр болбойбу? Чоң рахмат. Жаңы намаз окуп жаткан учурда баарыбызда баягы бир адашуу болот, жаңылуу болот. Эгерде ошол иштерди атайлап эле жасабаган болсо, адам аны менен күнөөкөр болбойт. Анан эң жакшысы жаңы намаз окуп баштаганда эгерде эркек киши болгон болсо, мечитке келгени жакшы болот. Анткени мечитте жамаат деген болот, алардын баягы бир намаздын ичиндеги кыймылдарын туура олтуруп, намазга көнүп кетет иншалла. Дуаларды жаттап ошол жерден жакшы мүмкүнчүлүк болот да. Эгерде аял киши болгон болсо дагы, ошол аялдар баягы атайын намазканалар бар бүгүнкү күндө. Ошондой жерлерге барып, намаз окуган эжелер менен көбүрөөк жүргөн болсо дагы жакшыраак үйрөнгөнгө ошол түрткү болот. Бирок намаздын ичинде кээ бир баягы жаңылуулар менен адам күнөөкөр болбойт деп айтабыз, аны атайлап жасабагандык үчүн. Анткени жаңы үйрөнүп жаткан учурда баарыбызда жаңылуу, ката кетирүү деген болот. Кудай Таала ката кетиргендерди, жаңылгандарды атайлабаган болсо, аларды эч качан жазалабайт. Намаз учурда ою бөлүнсө дегиси келген окшойт. Эмне кылуу керек? Намаз учурда эгерде ою чачырай бере турган болсо, оюн бир жерге топтогонго аракет кылуу керек болот. Анан намаздын ичинде ою чачырабай жакшы окуу үчүн намазга чейин атайын даярдыктарды көрүү керек болуп калат. Эң биринчи мисалы жакшылап таарат алып, шарият көргөзгөндөй. Анткени намаз кабыл болуу үчүн, ибадат кабыл болуу үчүн эң биринчи анын жасаган иши шариятка туура келген болуу керек. Эгерде жасап аткан иши шариятка туура келбесе, анда анын ибадаты кабыл болбойт. Ошон үчүн эң биринчи намаз үчүн бул даарат шарт, даарат парыз, дааратка жакшы көңүл буруу керек. Дааратын жакшылап алуу керек. Анан экинчи, намаздын ичиндеги баягы талап кылынган шарттарга жакшы кароо керек. Кийими мисалы таза болгон болуу керек. Намаз окуй турган жери таза болгон болуу керек, кыблага жүздөнгөн болуу керек дегендей, аврат бекилген болуу керек, дене мүчөлөр жабылган болуу керек. Андан сырткары дагы баягы намазга киришкенден кийин ойду бөлө турган иштерди дагы эртерээк таштоо керек. Эгерде бир адам намазга киришип жаткан учурда телефон менен сүйлөшүп, анан телефонун коюп туруп, анан намазга киришкен болсо, ал дайыма ою бөлүнөт, ою чачырайт дайыма. Буларды таштап, азыркы айткандай даярдык менен намазга киришкен болсо, иншалла ал адамдын ою бөлүнбөйт, бирок болбой эле ою чачырай берген болсо, аны менен күрөшүү керек болуп калат. Оюн топтогонго аракет кылуу керек. Мисалы, мен Кудай Тааланын алдында турамын, Кудай Таалага ибадат кылып атамын. Балким ушул ибадатым мени акыретте азаптан куткарар. Мен ушул себептүү бейишке кирермин дегенде бир ой менен, ниет менен, ыхлас менен окуй турган болсо, дагы жанагы жаман ойлорду жеңгенге ушул жардам болот кадимкидей. Үйдө намазды жалгыз окуганда үндү чыгарып окуса болобу? Үндү чыгарып окуу үчүн намазда, ал намаздар атайын уруксат болгон болуу керек. Ал намаздарда үндү чыгарып окуу, мисалы багымдат намазын, шам намазын, куптан намазын үндү чыгарып окуганга болот. Бирок бул эркек кишилер үчүн. Мейли ал адам жалгыз окуган болсо деле. Жалгыз окуган адамга шарият ага тандоо ыктыярын берет. Кааласа үнүн чыгарып жарыя окуйт, кааласа купуя окуйт. Эгерде жамаат болуп калса, ал учурда жанагы намаздар болуп калса, мисалы багымдат, шам же куптан, ал учурда имам жарыя окуусу керек болуп калат, важип болуп калат. Эгерде андан башка намаздар болуп калса, мисалы пешим намаз же асыр намаз болуп калса, ал адам купуя окуусу керек. Мейли жалгыз окуган болсун, мейли жамаат менен окуган болсун. Кудай Таала баарыңыздардын туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Бул Рамазан айында кылган дуаларыңыздарды, окуган намаздарыңыздарды, кандай жакшы тилек максаттарыңыздар болсо, Кудай Таала баарыны орундаткан болсун. Ошон менен бизге берилген убакыт бүттү, сабагыбыз бүттү. Кудай Таала баарыбызды тилектерибизге жеткирген болсун. Саллаллаху таала ала расулина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин.